Бардык көрүүчүлөрүбүзгө салам айтабыз. Урматтуу Кел чай ичели программасынын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер үчүн кайрадан бүгүнкү эфирди даярдап чыктык жана учураштырган учурубуз. Бардык ар бир көрүүчүбүзгө түзмө-түз салам айтып коелу, түз эфирдебиз жана сиз дагы биздин катарыбызда болуңуз. 2 саат аралыгында сиз менен бизди байланыштырган албетте биздин сонун маектер, оюндар жана рубрикаларыбыз. Көпчүлүк күткөн ар бир көрсөтүүбүздө, ар бир чыгарылышыбызда сиздер үчүн бардык нерсени болушунча аракет кылып атабыз жана сиздер дагы бизге жардам бергиңиздер. Болгону сиздер оюндарыбызга активдүү катышып, биз айткан нерселерди аткарып койсоңуздар болгону. Ошондуктан ар бир көрүүчүбүз бизге жакыныраак келиңиз дейли. Айта кетүүчү нерсе, биздин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд башкы дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүздү уланталы. Биз болсо биздин студиябызга келген сулуубуз бар, тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда өзгөчө ыры менен эл алдында сонун бир көрүүлөрдү топтоп жаткан өзгөчө ырчы сулуу айым бизде Айгерим Эшим. Кош келиңиз Айгерим. Кутман таңыңыз менен эл журт менен амандашып алыңыз анда. Баарыңыздарга кутман таң. Саламатсыздарбы? Бүгүн сон маек болот, Сон болот. Анда Айгерим, дароо эле ушул суроону берейин. Азыркы учурда соц тармактарда, ошол эле YouTube каналда көз мончогум деген сонун чыгарманы аткарып, эл жакшы кабыл алууда. Мага да аябай жакты сон жаздырыптырсыз. Рахмат. Ушул ыр туурасында баштайлы. Кантип ырдап калдыңыз, кантип тандадыңыз, жана бул кимдин ыры эле деген сыяктуу. Булар буюрса ошо көптөргө жагып атат. Негизи буларды чын айтканда меники ушундай да, көп анча көңүл бурбай, чыгара калган же ушинтип койгон ырым эле элге жагып ушундай болуп кетет. Эмнегедир ушул дал ушундай болду да, анткени чында тойго деп, шаңдуу экен, сонун экен деп, анан тойго барып өзүң ырың ырдап, анан кийин аркасынан дагы бир шаңдуу ырдан беричи дейт го. Ошондой учурга ырдап коем да деп эле казактар ырдаган угуп калып эле жактырып, ырдап жаздырып койгом да, жаздырып. Анан ошон жүрдүм, көп эле болгон негизи чыгарганыма. Анан жүрүп эле өзүм жакындарыма угузуп коюп ушинтип жүргөн болчумун, эч жака чыгарган эмесмин да. Анан кийин радиого сүйүнчүгө тилек иштейт да, сүйүнчүдөн радиодо ошо досум угуп калып эле жөнөтсөң, анан радиого жөнөтүп койдум, Маралга да жөнөтүп койдум. Аяктан кетип элдер суранып өлө ушинтип бериптир да. Бир күнү ошо тилек жазат. Булар өлө хит болчудай ыры болуп атат, өлө суранып атышат, клип тартып койбойсуңбу деп. Анан ага деле көңүл бурган жокмун, жүрдүм. Мынтип эле анан Элзарды тааныйт да, досумчу, жакын досум. Анан ошол булар чындыгында тигилер балдар ырдаганга караганда сен ырдаганың ачып коюптур. Анан давай видео тартып коебуз деп кечке кыйнап берди да. Анан мейли тартса тартып коелу, алдындай жөн сүйлөбөйт да, жакшы нерсени айтат. Анан ага ишенип эле чын эле тартса тартып коеюнчу деп ошо жана видеону клипти кылып тарттык, трековый клип кылып. Анан ошону тартып чыгарганда анан аябай элге жайылып кетти десем болот. TikToктон дагы кетти ушинтип. Анан булар негизи ошо өзбектердин ыры болчу. Достон Эргашев деген жигит ырдаган экен 1 жыл мурдадачы. Азыр YouTube'да 80 миллион просмотр бар да. Андан кийин казак жигит Жандос Каржобай дегенди алып, авторский правасынан бери алып туруп ырдаган экен. Мен ошо өзбектикин укпай, казактыкын уккам да. Анан ошондо жаап калып ырдагам. Ошол анан алып ырдагандан кийин сураганда ырдай бер ооба деп ушундай макулдашылганбыз негизи. Анан клипти тартып туруп YouTube'ма, каналыма киргиздим. Жарым күндө эле 110 миңден ашып кетпайбы? Анан ашып кеткенден көрө албай кетти окшойт. Казак жигит, Жаап, анан авторский бар да, анткени сураганда. Жалап басып туруп өчүрүп салып атпайбы? Анан мен ошондо Актабада жүргөнбүз да, анан концерт менен жүргөнбүз. Жакшы кетип атат деп жүргөнбүз да, бир малдыр дагы бир карап коеюнчу канча болду деп кирсем, жок. Элдин баары жөнөтүп атыптыр магачы, жалап кылып салыптыр.
Анан ошо Актыбадан келдим, 2-3 күн сүрөлүп калдым, кайра чөчкөндөн кийин. Анан келип өзбектин өзүнө чыгып, кайра казакка чыгып ушинтип, кайра буюрса сурап киргиздим да, клипти кайра жүктөдүм. Азыркы күндө ошо 1,5 миллион болуп калды, буюрса 1,5 миллиондон ашып бартат. 4 күндө эле да, бирок. Сиз айткандай ошо Кудайга шүгүр. Эл жакшы кабыл алды, Эң сонун негизи бул демек өзбек элинин ыры, Негизи өзбектердин ыры. Ооба. Анан ошо казактар алып ырдаган, мен ошодон көрүп, мен да ырда болдум. Демек ал жерде мен маалыматым жок экен, мырзалар ырдачы. Ооба, экөө тең мырза ырдаган, мен кыз болуп ырдап, ошо көбүнө жагып кетти да. Эң сонун анда мына ушундай көзмөн чогуу туурасында сөз кылдык. Азыр клипти дагы элге коюп берели. Сиздер да балким уккансыздар же көрө элексиздер клибин. Азыр биз менен бирге көрүңүздөр. Айгерим Эшимдин аткаруусунда көзмөн чогуу. Көрсөтүүбүз уланталы, мына ушундай сонун чыгарма маанай көтөрөт. Чынында муну эми тойго ырдаса элдердин баары бийлечүдөй эле болуп калды. Ошол эле учурда чогуу ырдачудай. Клип жөнүндө айта турган канча убакыт кетти, айта турган болсок? Бат эле кетти, анткени трековый клип да. Студиянын ичине жанагы эменин баарын, бирок ошо баары тишик бар го аркасында. Баягы арттагы составчы, живой составдын баарын ташып бардык. Ошол жерге гитара, барабан, бүт баарын кейлтеген машиналар менен ташып барып анан студияга киргизип, аларды установка кылгыча. Чай ичиңиз. Чоң рахмат. Аларды установка кылгыча, ошо студиянын светтерин даярдагыча, ошентип убактар кетип бир 5 сааттай кетти го. Даярдап тартканыбызга эле. Ага чейин мен баягы эң кыйын мага ушул трековый клипте тетил микрофонду табыш болду да. Таппайм десеңиз. Бул микрофон аябай кымбат экен да. Анан кийин арендага беришпейт экен көп жерде. Беришчи экен, караокелерде берет экен да, өздөрүнүкүнө эле берип коюшат экен. Анан ошо караокелер, мол караокеде бар дейт. Барсам ал караоке жабылып калган, ушундай болуп бирдеке болупту да. Анан эң аягында ошол Yamaha деген бизде Кыргызстанда бар го эми, музыкальный аппаратура саткан магазин. Ошол жака барып сурасам, бул деген $500 турат дейт. Арендасы? Жок, саттыкчы, арендагачы десем, $100 дейди да. Аренда алсаң $100 берем. Анткени жаңы упаковканы берет экен да баягыштар, алар деле ишенип. Анан деп эле $100 эле муну алсам деп ойлонуп анан мен айтып атпайм, мен ушундай клип тартам, мен ырдайм. Анан силер музыкальный аппаратура саткан болгондон кийин поддержка албайсыңарбы десем, сен ал байкуш алар оймелер да, орустар ушундайлар экен да, кичине урактар бизди тааныбайт да. Эме деп коет, сен ырчы болсоң эмне кылып доказывать этесиң дейт. Ютубка кирип ачы десем, карап көрүп анан ооба сонун деп ушинтип анан бирок эме дейт, буну өзүң түшүнөсүң да, кымбат деп анан сен ушун меса бериш үчүн мага давай эме дейт, Мирбек Атабеков, Омар же Арсендер байланышка чыксын дейт. Ал ошолор менен ошолор менен таанышкан да, мурунтан иштеген дешет. Мен алар мени тааныбайт дедим. Тааныш болгондо мен алар менен күндө муну сүйлөшүп жүрбөсөм, кантип чалып эле Мирбекке чалып койсо дейсиң. Мен алар менен сүйлөшпөйм деп ушунда десем эле, ошолордун бирөөсү мындай гарант болуп берсин деп атпайбы. Мен алар менен сүйлөшпөйм, мындай тыгыз байланышта, бирок ошолордун продюсери менен миксежи бар го. Ошол эжеке менен сүйлөшөм. Ошол эжеке чалса болот десем, давай миксе чалсын деди антан да. Миксеже чалды. Миксеже ушинтип бериңизчи, пожалуйста. Ал эле азыр 1 саат эле калды да. Жакта студия бүт баары даярдалып калганда. Анан десем, миксеже байкуш бир жакта жүрүптүр. Ооба деп эле ошол чечип берди да. Ошол чалып турган, ооба мага чалды деп бепбекер эле жанагы кымбат эмесин берип койду. Анан ошентип ошо шыр-шыр болуп, сонун болуп тартып кетти да. Жакшы. Мындай ошол жери ийгиликтүү болуп кеттир. Ошол жер кичине кармакта мени кыжаат кылып койду. Таппай калсам азыр жаман болуп калмак да, эми кичинекей жери да болсо окшошпой калмак да. Анан деп атсам. Эгер табылбай калса эмне кылат деңиз? Табылбай калса башка эметип койгонбуз, мындай на запас деп коет го. Беркиндей эле микрофон. Стойка, бирок жөнөкөй. Бирок ал кичине окшошпой калмак го деп ойлоп калдым да. Мындай оюдундагыдай нерсе чыкпай калса жаман го. Ошо анан ошо сонун болуп
Никсеге рахмат кой. Жакшы. Айгерим, чынында эле ырларды кандай тандайсыз? Кантип тандайсыз? Мисалы, өзүңүз элеби же башкаларга косуп көрөсүзбү? Жок, ырларды тандаганда азыр ошо ойлоп көрсөм, көбүнчө учурда өзүм тандайт экенмин. Анткени мен мындайды, кээ бир ырчылар бар, көрүп эле жүрөбүз, мисалы, аранжировщик бир ырды даярдап өзү жазат да мындай, анан ошону сатыш керек да, анын жумушу да. Мен ушул ырды жаздым эле да, саткан там, кандай экен угуп көрсөң десе эле, сатасыңбы? Мен сатып алайын деп эле сатып алгандар болот. Анан кичине бир ырчылар же музыканттар ушул ыр хит болчу да экен деп ушинтип айтып койсо эле, бул хит болот окшойт деп сатып алгандар болот. Мисалы, ырдап кой. Же могу ырды мен жаздым эле, сага белек кылып берейин десе, рахмат да, ошону ырдап койгондор ырчылар болот да. Мен ошо ойлоп көрсөм, мен азыр андай эмес экенмин. Мен деген өзүмө жакмайынча ырдабайм да ырды. Өзүмдүн көңүлүмө жакмайынча ырдабайм. Мага койт, бул эртең хит болот деп бир 15 адам айтып атса деле, ал эреси жүрөгүмө жакпаса, мен ырдай албайм да. Анан ошентип эле эң негизгиси ушу жүрөгүмө жаккан ырды эле ырдайм. Эң сонун биз алдыда дагы кеп кылабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Piyala Gold чайы. Эң сонун кениялык чайларды кылдаттык менен тандап алган. Бул дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана үй бүлөбүздө жакшы көргөн чайдын эң сонун түсүнүүнүн айкалышы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Piyala Gold даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Piyala Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Ал эми студиябызда бизде Айгерим Эшим конокту. Айгерим, мына ушул чыгарманын үстүндө иштедиңиз дегенде, эми кандай пландар бар алдыда? Пландар ушул сыяктуу ырларды ырдасам элге аябай жагат окшойт деп ойлоп койдум. Анан дагы бир ушул сыяктуу сонун чыгарма аркасынан эле иштеп баштадык. Ошону чыгарайын деп атам. Аталышы кандай? Аталышы пока жок. Азырынча жок. Бирок уже иштелип баштады. Демек, мунун аркасынан эле дагы бир хит чыкчудай болот. Буюрса. Жакшы. Анда Айгерим, азыр биз сиз менен оюн ойнойбуз. Бизге мына ушул наушник жардам берет, адаттагыдай эле сизге болсо суроолорду берем, сиз ооба жок деп жооп бересиз. Макул. Суроолорду укпайсыз, сиз мен болушунча жакшы суроолорду берүүгө аракет кылам. Анда тагына бериңиз, сизге музыканы коюп берейин. Айгерим, сиз уккан жок болушуңуз керек, Уккан жок окшойт. Анда биз уланта берели, урматтуу көрүүчүлөр, азыр Айгеримге тамашалуу суроолорду берем. Айгерим укпайт, билбейт, болгону ооба жок деп жооп бере берет. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи суроо, сизди эң көп мактап турушабы? Айгеримге дагы түшүндүрүп коелу. Баштай берели? Баштай берели. Айгерим, азыр музыканы өчүрүп койдум. Сиз ооба жок деп үнүңүздү чыгарып жооп бериңиз, Башыңызды ийкеп койбоңуз, Анда баштадык. Кайра музыканы койдум. Азыр биздин музыкабыз басылып кетип атат окшойт. Анда музыка жүрүп жатат. Кийинки суроо, Айгерим деген атыңыз жагабы? Ооба. Мушташканды жактырасызбы? Ооба. Музыканы таштай аласызбы? Жок. Пияздын баасы канча экенин билесизби? Ооба. Тарынкан адамды бир чапсам деп кыялданасызбы? Ооба. Жакшы. Ырчы Эзар Тилимбаев жигитиңизби? Жок. Кысай Калкабылова менен жасалмадысызбы? Жок. Мактаган кыз тойдо бир нерсе кылат деген сизде болду беле? Ооба. Атаандаштарды жек көрөсүзбү? Ооба. Комментарий жазган фейктердин баракчасын карап турасызбы? Ооба. Жыргал Жошо ушул Турбаева деп чалкалап жатасызбы? Жок. Ырларды уурдап ырдагансызбы? Ооба. Көпчүлүк ырчыларды жаман көрөт турбайсызбы? Түшүнүктүү. Мына ушундай болду, Айгерим. Эмне болду? Ушундай. Жакшы эле болду негизи. Мындай суроо бар болчу да. Анда эмне болуп кетти?
Мурташканды жактырасызбы десем, ооба дедиңиз. Кезинде жактырчумун. Жакшы Эми эле. болчумда айтышып мынтип отуруп айтып элем да, сразу эле дедим. Эми мен Мурташ киришкечимин, көчүз. тээп уруп кирчимин. Кыздарды балдарды айырмасы жок. Жок, балдар менен көп урушушум да. Кыздар менен урушалчу эмес эмнегедир. Балдар менен мурташ көчү эле. Балдарды тээп. Анан ким жеңчү эле негизи? Мен тээп салып эле, ыйлап салып эле. Азырчы андай эмеспи? Жок, азыр Кудай сактасын, азыр наоборот уруш жактан качканга аракет кылам. Мындай суроо бар болчу да, комментарий жазган фейктердин баракчасын карап турасызбы десем, ооба дедиңиз. Негизи карап турасызбы? Негизи карабайм, чынында. Карачым мурун, карачы эмес мындай, көңүл бурчумун да, аябай жүрөгүмө жакын алып, ыйлагым келип, жаман болуп калчумун. Азыр вообще карамактысың даже, окусам дагы мындай өтүп кетем да. Фейктер негизи көп элеби сизде? Ошо фейктерди деле текшерип көрбөйм, чын. Киргизип калышат го, жана биздин эмелер 1-2 подписчиги бар экен, сүрөтү жок, бул фейк деп могу киргизет го. Мен ошондорго такыр көңүл бурбайт экенмин, чын эле. Ошон үчүн. Мен негизи душманым деле жок. Чын айткандачы. Ошон үчүн деле фейктер жок болуш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Тартынкан адамды бир чапсам деп кыялданасызбы десем, жок дедиңиз. Таралган адамды антип кек сактай бербейм. Просто ошол адам менен мамилени токтотуп коем, болду, ошол адам жашоомун алып салам да. Аны карап, кээ бир бар го, мисалы, дос болуп жүрүп аны урушуп кетишет. Душман болуп калды да. Бирок ошону деле унутпай эле, кайра левый аккаунт менен сиз айткандай улам аңдып, карап, эмне кылып жүрөт деп болот го, ушундай адамдар бар да. Менде такыр андай жок. Менде даже левый аккаунт жок да. Ошо. Айгерим деген атыңыз жагабы десем, ооба дедиңиз. Негизи эгерде өзгөртөбүз деген болуп калса, же балким кайра жаралып калса, Айгерим деп эле коет белеңиз, же башкача ат жагабызбы? Жок, Айгерим жагат. Бул атты мамам тандап коюп берген. Өзү роддомдон эле жанында бир казашка жатыптыр, төрөп, аты Айгерим экен, ошол жашнакай эже болчу дейт, мамам айтып берди да, азыр жашнакай болчу деп баан. Ошону көрүп эле суктанып, жакшы да болчу аябай дейт, анан ошонун аты сонун экен. Ошонун атынан эле коюп койгон. Анан мамам тандаган ат өзүмө да жагат аябай. Эч качан өзгөртпөйт болчумун. Эң сонун. Музыканы таштай аласызбы десем, жок дедиңиз. Эми жок дегенде кандай таштай албайм, таштагым деле келбейт негизи, бирок Кудай башка эмнени салып коет билбейбиз да, эртең кандай болуп калат, аны Кудай гана билет. Эртең кандай болуп билбейбиз, бирок негизи таштагым келбейт да. Ырдап жүргүңүз келет. Ооба. Үрчү Элзар Тиленбаев жигитиңизби десем, жок дедиңиз. Жок. Чын эле? Ооба, чын эле жок дедим. Кысайкал Кабылова менен жасалма досузбу десем, жок дедиңиз. Жасалма эмесмин. Чыныгы эле досуздар. Негизи көз эжесиңди, эжерейт да, кичүү да менен эжесиңди сыяктуу да эле болуп жүрчүк. Анан акыркы 2 жылда мурунтан таанышпыз да, негизи мурунтан таанышпыз, мурунтан жакынбыз. Бирок могу акыркы 2 жылда чынында эле мындай кичүүсүнө да билдирбей, мен уулугумду, ал кичүүлүгүн билдирбейм дейт. Чынында эле дос болуп калдык десем болот уже. Жакын дос болуп калдык. Мен жакын курбуларым аз да, даже жокко эсе да мен. Ошолордун катарына кирип калды десем болот. Мурун сиңди деген сыяктуу кабыл берчү экенмин да, чынында бул достой эле аябай бир күйүп ушундай бир мамилелерин кылат да. Ошондон доско эле татып калды. Жакын. Жакшы. Мактаган кыз тойдо бир нерсе кылат дегендей сизде болду эле десем, жок дедиңиз. Жок, ооба деп жооп бергенсиз. Ооба дедим да. Тура эле анткени мындай да, эме кандай десем, мен эмемин да. Үйдө баатыр, жоодо жокмун да. Анан мисалы өлө мактап, үйдөлөр ушинтип атса, тойго барганда мисалы ырдабай коюп, же ушундай сыяктууга киреби ал жана макал, мактап атса, ушунтайсың го сен деп ушинтип тарынып калган күндөр болгон да. Мисалы бир жака мен ырдагым келбей койсо, бутум тартпай койсо, мен ошол жака барбай эле коем да. Бирок эми ата-энемдин сөзүн, конечно, четке кага албайм, бирок иногда болуп калат, же жетишпей, анан мамамдар күлүп калат. Сен мактап атсак, өлө элин бар мактап ушинтип атсаң, сен мынтип койдуң го, антип койдуң го деп ушундай болот да. Анан ошон үчүн эме болуп калат андай учурлар. Жыргал Жошо ушул Турбаева деп чалкалап жаткан жактырасызбы десем, ооба дедиңиз. Жактырам, аябай жактырам. Колуман келсе бир канча бир убакытка чейин иштеп, тытынып, баардыгын кылып туруп, анан кийин өлө жөн эле жаткым келет да. Мен
кичине эмем бар, жалкоораак жагым бар да. Бирок бир аракет кылып эметип алсам, да иштеп алсам, акырын ошону мен гнугу менен кете берем. Бир эси жатып алсам, бир жума жатып алыш мүмкүн да. Эс алып мүмкүн да. Ошондой адатым бар. Ырларды уурдап ырдагансызбы десем, ооба дедиңиз, жок дедиңиз, эсимен чыгып кетти. Чынында ошондой болду беле? Урдап ырдаган болгон эмес. Урдап ырдаган эде качан бирөөрдү угуп алып туруп, ошону өзүң билип туруп, өзүң билемге салып ырдап сала берсең, ошондойго жатат. А мен бир-эки плагиат бар менде, бирок аларды мен сурап ырдагам чындыгында. Сурап, мисалы баян деле, жана көзмончок деле бирөөнүкү да, бирок аны деле сурап ырдадым. Клибин киргизсем жанында болуп, өзү эле ичи күйүп көрө албай өчүрүп салганда, кайра сурадым аны. Урдап ырдаган эмесмин. Ал эми клиптерден эң көп көрүүнү алган кайсы клибиңиз болду эле жана өзүңүзгө көп чыккан клип кайсыл? Өзүмө көп чыккан клип бул эме Жарың болоюн деген ырымдын клиби, аябай нежный, бактылыкту чагылдырган ушундай бир сонун клип болгон. Анан эң көп алган жок ал эмес экен, бирок Муздаттың деген ырым бар, ошонун клибин тартканбыз. Эң кызыгы, мисалы, Жарың болоюн элдин баары билет, мени көбүнчөсү ошо менен таанышкан. Анан 1.600.000 да азыркы учурда чыгып. Муздаттың 1.700.000, 100.000 эле көбүрөөк. Бирок ошо Муздаттың ырымды эч кандай реклама деле кылган жок, муну эчтеке кылган жок. Мисалы, биз жана свайп киргизебиз го, ссылка кылып. Ал анткен деле жокмун да, бирок эмнегедир ошол биринчи орунда турат азыркы учурда. Өзү эле кетип калды, өзүнөн өзү элечи. Жарым боюн моментатсаң деле 100.000ден ашып калкалды тигиден. Ошол Муздаттың экен эң көп көрүнгөн. Түшүнүктүү. Азыр мындай да, ырчылар арасында кандай десек, атаандаштык десек турулуу, же бири-биринен өтүп иштеп атчабы, кыскасы бир учур болуп атат да, биринен өтүп, биринен бир өзгөчө клиптерди жаратканга аракет кылып атышат. Өзгөчөлөр ошончолук материалдык жактан акчаны талап кылабы? Өзгөчөлүкпү? Албетте өзгөчө болуш үчүн акча керек, аябай эле керек. Чыгармачылык акча негизи аябай керек да. Биз мисалы той-пойдорго барабыз го. Той-пой мен еще да дополнительно жумушта иштейм, ошонун баарын чогултуп атып, мен чыгармачылыгыма салып атам да, мисалы азыр. Ошондо да анча ашташпай эле да. Анан ошон үчүн көп керек акча. Бирок акчаң көп болуп туруп, талантың жок болсо, дагы эчтеке чыкпайт баары бирчи. Акча эчтекени деле чече албайт негизи. Мен оюмча да. Ал эми сиз ырдап аткан ырларыңыздан тойлорго чыгып дейсизби, кайра сизди ошол нерсе жаап жатабы? Ооба, жаап жатат ошо. Сиз азыр жооп бере бериңиз. Мен ошо өзү менен өзү кетип атат да, меники. Табам, мисалы тойлордон табам, түшкөн акчалардын бардыгы кайрадан эле ырыма өзүнө жумшалып келет. Клип тартам, кайра эле ыр жаздырам. Ошол эле кийимдер, баскан турганым, ушул ырым деп көп жактарга барам, мисалы, ошонун бардыгы эле кайра өзүн өзү жаап. Азыр кылсам мен момдон эле айланып жүрөм да. Табам, салам. Өзүңүзгө жеке көп арта берген жок? Өзүм, конечно, басып туруп, аркы беркилерим жакшы, Кудайга шүгүр. Бирок мындай чоң нерсе, мисалы, өзүм үй алып алдым, машина алып алдым деп ушинтип айта элекмин, анткени да убактым бар буюрса. Баарын жетебиз. Эми алдыда болот, Айгерим, сиз менен сонун маек болду, жана чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз, дагы да болсо көп мына ушундай хит сыяктуу ырларды көп чыгарып, эл алдында жүрө бериңиз дейли. Жеке жашооңузда дагы көп суробай калдык, бирок жакшы нерселер болсун дейли. Буюрса сау. Ал эми биздин көрсөтүүбүздүн атынан ушул пияла Gold чайын сизге кичинекей белегибизди ыйгарып коелу, үйгө барып, демдеп, чай ичип, дагы сонун ырлар жаралсын. Рахмат. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто ырчы Айгерим Эшим болду. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин дейли. Күнүгө эртең менен саат 8ден 10го чейинки аралыкта биз менен бирге болуңуздар жана биз берген сиздерге суроолорго жооп берип, мына ушундай сыяктуу белектерге ээ болуп, биздин ар дайымкы көрүүчүбүз боло бериңиз дейли. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.